Орозо кармаганда дене чындап тазаланабы? Саламатсыздарбы, менин атым Айсалкын, мен үй бүлөлүк дарыгер. Көптөр ойлогондой 12 саат ачка болуу денени толук тазалап жибербейт, бирок денеде маанилүү өзгөрүүлөр башталат. Алгачкы 6 саатта акыркы жеген тамактан организм глюкозаны энергия катары колдонот. Ал эми кийинки 6 саатта болсо инсулиндин деңгээли азаят, ашказан ичеги системасы эс алат. Организм болсо денедеги майларды энергиянын булагы катары колдонот. Кандагы кант же сахар туруктуулукка келет. Денеде аутофагия клеткалардын жаңылануусу жүрүшү үчүн адатта 12 сааттан көбүрөөк ачка болуу керек болот. Эсиңизде болсун, орозонун пайдасы сухур жана ифтарда жеген тамактарга байланыштуу. Ашыкча камыр, таттуу жана майлуу тамактарды жегенде денеге ашыкча күч болот. Эгерде пайдалуу болгон болсо лайк басып, комментарий жазып бөлүшүп коюңуз.